Мына чегараны жапкандан кийин по-любому чыгып турду. Азыргече бүгүн ham мал аз чыкты базарда өзү. Канча сом? 400 сомдан түштү. Нову? 400 сомдан түштү. 398 сом болду. Bu boyun цехтан басы? 106 миңге алдым, 1000 сом расходу бар. 270 Siz 100 mingga alganda qancha kilogram chiqdi? 106 ming qancha kilogram chiqdi? 270 kilo. Чистый веса? 270 kilogram chiqdi. Xunajini aldingizmi, buqa aldingizmi? Uy aldım. Uy, sir. Qo'ylar qancha bo'ldi dedingiz? Qo'ylar bilmayman aka, men mal bozorida. Men qo'y so'yamman. Qo'y so'yibsiz-da. Srednyam misolga qancha bo'ladi bu men so'yg'onda? Buqa xunajinlar. Hozir 400 so'm so'yib beryapman. Жоқ, примерно. Paxtasi 50 so'm, 49 so'm 50 so'm. Gunjara 26 so'm. Завод өзү. Бұл өте қымбат. Қымбат ава. Мына ушунун басындагы, Gunjaранын басындагы көзөмөл алгыла. Оны калбайды. Кандайсыңар? Арпа канчадан болду? 16 сом. Тарычы? 50 сом, 60 сом. Жүгөрүш? Эко. 20 сом. 25? Bir ay murdagы Gunjara канча? 26 сом. Будай канча болду? Budaylar 20. Урuk budaylar, ha? 25. Жөнөкөй будай 20дан. Урuk buday 25. Тарыңыз канча болду? 55? Ha? Канча болду бул? 16 сом. 16 сом. Баларын сразу жазып коюш керек, а? Қанша килограмм болады бұқалар? Мысалы, сіз сатып алғандачы, бұяққа қасапшылыққа сойғанда қанша примерно қанша килограммдық соясыз? Bizga Веске. qizig'i nasib ilashganida, misol. Живой вес qancha bo'ladi? Живой весini bilmaymiz. Biz kiloga olamiz, tush bo'yicha olamiz, kelgani keladi, kelmagani keladi shunday. Siz bunday bozorda sotib olgandan soyasizda, to'g'rimi? Ошондо весине карабайсызда, тарттырып, общий таразага тургузуп. Жок, анда. А кантип весин чыгарасыз аны? Biz endi На глазбы? Көзгөлө. На глаз. Ошондо канча чыкты дедиңиз? 270 kilo chiqdi. 270. Өзү орточо 250 килограмм, а? Men 280 qo'ygandim, 270 kilo keldi. Bizga 392 so'mdan tushdi. Мындан да отходтор бар жокпу? Ha? Отходтор чыгат, чыкпайбы? Отходlar chiqadi. Канча килограмм? 15 kilo. 15 kilo отход чыгат. Нелер бар отходта? May. Май? 15 kilo майбы? Жоқ, бор майчы. Боор май, а? Сатылат. Канчадан болду май? Maylar 200'den. 200'den. Boorчу? Бор 150'den. 150'den. Так, койду ким соет билет бизде? Эме кой сиз сатып алып өзүңүз соесуз да? Койду ба? Акам сатып алат, акам алат. Канчадан алдат койду азыр? Onu bilmek ol. 300 sağsa 370, 90 soy verişip çekin. Soy берип атабы? Канча килограмм чыгат бир койдун эти? Onu armut çıkın endi koyga karab. Примерно. Мындай орточо койлор. 28, 28. Чоң койлорчу? 35 kilo. Ошондо бир күндө канча рацион кошот атасыңар тамагына? Примерно 5 kilo şeker abdem жетти биз. Аралашма, а? Gunjara, жүгөрү, шагын аралаштырасыңарбы? Дагы эмне кошосуңар рационго? Неме? Arpa. Арпа дагы? Мака. Мака дагы? Кебек дагы? Gunjara. Ошондо канчадан алып атасыңар мисалга? Маканы? Makke 19 сом. 19 сом, ага. Kandan alsa 18 сом. 18 сом, ага. Arpa 15 сом. 15 сом, ага. Kevek 16 сом. Tegirman. Күнжара 25 сом 50 тиң. Эсептейле 18 сом бул жүгөрүнүкү. Плюс 25 сом 50 тиң күнжара. 25 сом 50 тиң Gunjara. Плюс 16 сом kevek. 16 сом кебек. 15 сом arpa. 15 сом арпа. 74 сом 50 тиын. Бул бир мал. Bir mal. Bitti mal. Бул бир малга. Ова. Көйтөз эки малга. Bir mal. Так. Азыр. Так, көйтөз эки малга 149 сом бир малга болду да? 149 сом. Эми? 50 сом? Ова. Bir mal. Çöpkö. Чөпкө 50 сом кошобуз. Ооба.
199 сом. 200 сом болот. O bayağı ettim. Ооба. Bir прессing 250 сом болуп атат. Bir günde 3 250 сом bir пресс болсо, көбөйтөбүз 3кө. 750 сом болот. Муну бөлөбүз 10 малга. Так, 75 сомдон тура келип атат. Bir малга. bir malda 70. 75 сомдон тура келип атат. Кошобуз жанагы 100 грубо. 225 сом болот. Мына 74 сом. 50 тыйын беле, көбөйтөбүз 2ге. Так, 149 плюс и 75 сом. 224 сом bir малга. Азыр мына bir малга күнүндүк тойту 224 сом болот экен. Ошол пресс жем менен. Ошо 8 килограмм жем менен анан 8 kilo ceyt. ооба. 5 kilodan ceyt var. Ооба, 5 килограммдан да жей тургандар бар. 3 килограммдан башында азыздан берилет да. Көбөйтүлөт да, ооба, нормага кайрайт. Койдун басын чыгарайлы. Канча дедиңиз? Bir кой? Средний bir koy bir günde 1,5 kilo et jeyt. Так. Hem Et эмес, jem jeyt. Так. 1,5 1,5 килограмм. Аны çöp jeyt anan. Так. Bir koy 1,5 килограмм бул эме жүгөрү жейт, э? Jügör jeyt. Жүгөрүн килограмм канчадан аласыз? Средний 20 сом. 20 сом. 20 somdan bu 30 som. 30 сом болот ата, дагы. Bir 20 som bolsa 10 som 15 som çöp jeyt. 20 somluk çöp jeyt 40 som jeyt. Bir күндө 50 сом экен да күнүнө, bir koy. Hem da. Ооба, ошондой. Эме bir koy канча килограмм эт берет? Орточо касапчылыкка сойгондо. 25 kilodan 35 kiloga чейин барат. 25 кило. Hem kasapçı alatkan. Ооба, ошондой. 25 kilodan. Канчадан алдыңыз ушул койлорду азыр? Hem koyga karap turupta sredний 12 bin, 15 bin, 14 bin. Азыр ушурда, Ага, хорошо. Мурда Sol ошол koydu. Sana koçkar hazır. Vapşele 500 songa çıkıyordu. Söylese. bir soyгон 500'dan да. O sredний 500, 450 son. Мурда 150 сом 200'dan soyчу, билесизби? Азыр андай сойлубай калдыбы? Hazırkı malda anda koylarda özü yok. Satar manam hazır. Anda 5 bin son, 6 bin son bol çıkıyorlar. Hazır o koylar etkiyse kötörük. Жанагы буканы канча ай багып атышат ошондо биз эсептеген? 6 aydan 10 ay geçe bak. 6 айдан 10 айга чейин. Жанагы каяга кетип калды? Таксыр. Сүйлөп берет. Azamut. Nakilan yançı. Azamut. Жанагы койдучу канча ай багып атат койду ошондо? Koy bilmiyorum. Bak. 4 айдан кийин союлат. 4 ай багып союлат. Cemce'nin ismini olsa 4 ay vakit en kısa minimum. Minimum. Hatta 5 ay 6 ay şimdi barak. Анан союлат. Орточо 5 ай экен да? Ага, хорошо. Жылкын эме килограмм канча болду? Kanson. Жылкыныкы канча болду? Басыч жылкылар азыр. 70 binden başlar. Soyup durganları 100 bin geçiyor. 70 bin 100 bin. Kança kilogram çıkar? Önemli şu basma var. 200 kilo. 200 kilo geçiyor. Хорошо, öyle. Bitta oydu satып алсаң союп, таразына койгонуңдан кийин bir күндөн кийин ал минимум 4-5 кило кургайт. Анан аны 3 күн сатсаң, 2 күн сатсаң, аны естественно убылы чыгат. Чапканыңа, кыркканыңа кыркылат, мындырда калат. 2 кило, 3 килога кетет. Ошентип bir uydan өр мезгилде тапкынча 7-8 кило жок болот сатып болгон. 250 килограммдыктан. Ооба, 200-250 килограмм. Ана таразыга койгон эле акча боло бербейт аны. Таразыга койсоң эле акча боло бербейт. Анан таразыга кирет. 1 сом, 2 сом, 5 сом алып карабайт балдар. 10 сомго деле карабайт. Бере берет. 410 сомдук болсо 400 сом бер алып кете бер дейт. Бардыгы эле шонтоко чөрбөйт. Жанагы чистый вес эсептейт, ич агарындарын алып салат, туяк баштарын алып салат. Ооба. Бардыгы кетет. Эми азыр чистый вес болот. Эми терасы ям азыр 50 сом. Тери. Алам акча болбой калды. Инвестор жок. Алып кете турган. Жазам бизде шукуроперативчи заводдор бардык токтоп. Малдыкы кымбатыраак болчу мурда, э? Мурда жакшы 1,5 миң болчу. Букалар. Аз 50 сом. Койдуку? Албайт бекер. Бекер. Öyle. Ошондой да. Кандай расходтор бар дагы? Эми bir oy
Dükkanga çıkınca 1,5 ming ketadi da. Расход. Soyg'oni berasan, doktorga berasan, osmotrga berasan, doktorga berasan. Налог. Kasapçılar налоги qancha? 2150 so'm bizniki. 2150 so'm. Qanday расходтар бар дағы? Электричество бар. Бар да бар жо'q. Электричество qancha chiqadi? Jazimda ko'p, hozir az. Nega hozir az? Az, холодильник ishlaydi, bitlan. O'zinglar muzdaq turaveradi-da. Ova. Daha qanday расходтар бар? O'sha uyda jem jesa, biz uyga olib borgani bir juma turadigan bo'lsa 5-600 so'm olib ketadi. Bizda qaysi sortlar bor, bilasizmi? Bizda hozir Grifut deydi. Ana ala kelib qoldi Rossiyadan. Qaysi? Ala parodi. Nomi bilmayman. Jana Веселый молочниктің рекламасында шыққан. Аша. Болды. Азырча өкмөт мисалга малдарды сатып алып, мал койлорду касапканаларга өткөзүп берип, мисалга сатып бергиле, ошол түшкөн пайда өзүн актасын, бирок силерге айлык чыгарып беребиз. Бааны мондан ашырбайсыңар десе кандай дейсиз? Бола берет. Бола береби? Ал мезгилде өкмөттүн 2 миллион сайыз мезгилде 2 миллион мелкорогатый скоту бар. Az bizde 6 milyon ekan. Elde. Ova, elde. Ova. Al mezgilde 2 milyon statistika. Удержали 4 миллиона. Пастбищалар көтөрөтүлөр. Азыр пастбище тоже истощает. Ова. Как надо улучшить пастбище? Поголовье надо. А? Поголовье надо сокращать. Нет, надо увеличить и улучшить как? Нет. Это я не знаю. То, что растоптают, это я знаю. Эмесе растоптать этпей. Эгерде жөн эле ал жака бакпай эле, мал койлорду жөн эле ошол жака чөптөрдү, түрүн эгип, оруп, сарайларды кармасам эмне болот? Эт керек да барыбир. Ооба. Основном цель мясо же, поэтому. Конечно. Өзү Кыргызстан животного общества. Ооба. Вот его надо развивать. Пускай там алымлар ойлонсун. Ученый думает, что надо делать. Siz girбейсизби ошонун советке? Да, бир маселе. Мисалга, мол пресс шоп бар го? Мисалга бир пресс 200-250 сом го. Мисалга только кышында, күздүн аягында, мисалга ноябрдан баштап бериле баштайт да, мо жайында, жайында гана жашыл чөп жейт. Жок. Ол яйла дейт, бакыла турган, касапка сойла турган, кышын жазын жейт. Кургак чөп жейби? Суу көк чөп жебейби? Жок, жебейт. Жебейт акыры. Жем жеп турат да. Только жем жеп. Кетер болсун. Болса жазында Эмеден сарайдан чыкпай багылат. Ооба, аткорунда турган жыл 12 ай багылып турат ал. Сыртка чыкпайт. Сыртка чыкса азар да, толбойт. Ооба, толбойт. Койлорду, койлорчу? Койлор жазында болот бир 2 ай, жайлоодан келген. Ал калганы баары бака турган кочколлар ушу кышын жайын жем жеп. Кургак чөп жей. Кургак чөп кандай эмне? Жем жеп турат ал. Надкорме. Күнүнө канча килограмм жеп турат? Кайсынысы? Койлор. Качкорлор. 1,5 килодан 3 килодага жей турганы бар ал. Эң кичинекай 1 килодан 2 кило жейт. Bir günde. O emekçi pres çöptenç? Пресс чөп канча? 10 кой. Bir пресс ашык жейт. Bir günde. Эми караң. Мисалга пресстер азыр кымбат, жазында арзандайт да пресстер. Быйыл арзандаган жок. Быйыл арзандаган. 160тан түшкөн жок быйыл. Түшпөдү? Ооба. Эмечи? Качан көтөрүлдү? Мен бир ай мурда укканда 200 болчу. Азыр канча? Азыр билбейм, мен 250 сом. 250 сом. Жок, мындай. Бул эттин баасын түшүргөнү. Эң негизи. Мында контроль болуш керек. Бул канча бизге кирип келип атат, канча чыгып кетип атат. Базарда мага бир буканы 200 кило буканы. Мен берде 400 сом сата турган болсам, мен 71, 72, 73 чыга алышым бар. Расходум бар, өзүмдүн тиричилигим бар. Буну эмнеге өлүндө тарткандан кийин буну естественный убылы бар. Мурда эсептелген эле сайыз мезгилинде. Азыр эчтеке эселбейт. Тартып бере турган азат 410 сомдон тартып берген унап атат буканы. Эси. Араза 410 сомдон оптумга берген унап атат килосын. Бакармандар. 410 мынан союп бересиң десе унап атат азыр. Эми муну рынок базарга кирип
мал базарына кирип букалар кайер кетип атканын көрсө, уйлар, семиз жакшынакай уйлар кайер кетип атканын көрсө. Анан мен 350 сом, 360 сомго түшүрүп алам десем, ал о 500 сомдук жерге 410 сомдон сата турган жеринде ала турган баа бергенде береби, же мага 360 сомго береби? Сиз бересизби? Мына негизи мына иш. Бу жерде эмес. О, наркы скота базарды контроль кылсын. Бел өзүнөн өзү пасат. Мен бил ойлаган элем, бил 300 сомдон ham төмөндөйт дейт. Эгерде булар албады албай койсо эмне болот? Азыр мисалга чегарага сатылбай койду. Булар баасын түшүрүп туруп алса, бардык касапчылар эмне болот? Мен айттым го. Мисалга бака турган адам. Азыр о наржы чегереден чыга турган жерлери базарга эмес, мындан бар эле алып атат да. Мисал жаз чегараны жаап койду, мисалга. Сыртка сатылбай деп. Эгерде булар кымбат баада албайбыз десе эмне болот? Төмөндөйт дейт. Базарда мал арзандай ошондо? Касапчылар бардыгы бир эме үндөн айтса. Эми айттым го. Негизи буну ошол жак арзандаса базар. Не арзандайт? Базарды ким арзандатат? Булар спрос кылыш керек, арзан бер деп. Спрос кылса алар предложение кылат да. Эми базарда конкуренция бар. Билесизби? Жаллатта мен бүгүн барып кой ала албай келдим. Жаллатта койдун эти 450-460 сом. Шаарда. Эми бул шаардык касапты муну базар кургандык базарына ким кирбе дейт? Ким? Бир запрет кылалы? Мына кирбайсың сен миренде кой албайсың деп ким айта алат? Жок, бир антас киргизе албай коебу? Ал эми өкмөт кылса болот ал ишти, бирок кылбайт да. Ана. Бул негизи ошого барып кадалат. Если эми андай система болбойт да, биз союз мезгилинде болот эле. Общий, области 5 сомдон мен 86-жылдан бери касапчы болуп иштейм. Мурда биздин союздук системасында закупочныйсына бар эле, анан оптун бар жер 5 сом сатат эле. Бүтүн область. Ошондо баа бир кыл тура берет эле. Азыр муну эч ким кыла албайт. Мамлекет көзөмөлдөп турат эле да. Ооба. Ашырба деп. Эми муну караң. Азыр могу 106 миңге алдым дедиңизби малды? 106 миңге мен өзүм алдым. Общий канча вес? Живой вес. Жок, живой весин тартпайбыз. Мындай кылсам эмне болот? Мисалга базарга кире беришине базарга тараза коюп туруп, мисалга монча вестин ашпаш керек. Ашканыңар мончада сатылат десе, кылса болобу? Сиз сатарманга, уйбактанга ошону мындай айтып саттыра албайсызбы? Калаган жериме сатам дейт. Эгер закон чыгарып койсочу? Андай закон боло турган болса, уй менен жемди арзандатып бер дейт. Арзандатып берсечи? Андай бой эртек да. Кыйын да. Мына бизи азыр рыночный экономикага ал. Мо буканы канча ай бакты сиздикин 106 миңге алганда? Мисалга ал 4 жыл бага турган болсо, постоянно жем менен эме от менен бакпайт да алар, тура? Талага чыгарат, башка кылат, тура? Мындай бука 2 жашка чейин талада алып жүрдү бакты. Эми я откорм, что мана касапка сатайын дегенче 6 ай багат кемине. Мына 6 айда эсептеп кой. 6 ай. Кемине эти жакшы болса, средний упитанный болса. Тошчу боло турган болса 1 жыл багат. Ооба. Эми кандай состояниеда сатып алдыңар? Ооба, туура. Эгер муза мезгилден бакса 3 жылда атаса? Эми 1 жылда сойса эм болот. Смотря как растет. Кандай өсүп атат. Сорты жакшы болуш керек. Ана. Сорты жакшысы быйыл 6 айлык. Например, бул жерде Гүнжара менен Макашага аралаш. Кызылча бар. Кызылчадагы бар арал. Тут весов сколько сказали? Здесь где-то. Козу, жаш козу. 3 жыл кылы козу. Мындан кийин бир касы бар козу. Онунда кочкор турат. Кайсы? О, наяка. Башак. Кашкасы барбы? Үстүндө. Жок, аз көрсөт. Мына койдон кийинкиси, ошо кочкор. Ошо 1 жылдыктар. 1 жылга жетет элек почти. Канча ай? Эми примерно да 3 ай бар да. Туулгандан бери. Ооба, туулгандан. Канча килограмм чыгат ошолор? Мен жакшы бакканымда козуну, ушундай мондайраак козуну. 18 кило эт берген. 18 кило эт берген? Монда козу канча айлык? Кудумчулар менен жаш тең. Канча? Жайлоого төрөгөндө примерно бир 6 ай 7 айлыктар да. 6 ай 7 айлыктар. Ооба.
18 килограмм ет берген. Чистый вес. Өзүнүн жүмпүн эсептеп, келесин эсептегенде 18 кг ровно. Иче карын жок. Иче карын жок, пустой. Так, ошондо 25 килограмм болуш үчүн канча ай багыш керек ошондо? 1 жыл минимум болсо керек. 1 жыл, Эми жакшы каралган болсо 1 жылда. Азыр булардын баасы канча болот? Билбейм. Базарга чыга элексиң да? Жок, базарга чыга элек. Ошондо бул гисар, Жок, обычный эле кочкор. Кочкорлор мындан көп берет. Булар баары кочкорбу? Жок, бу жерде бир кочкор бар, калгандары полный ургач. Кочкорлорду жылына эле бирде болот, менен 1-2 та. Кочкордун көбүрөөк эт береби же ургачын көп береби? Эгер бакканы кочкор жакшы, эгер көбөйткөнү кой жакшы. Кой 1 жылда 2 там тууп коет да. Канча жем берип атасың күнүмдүк рацион? 4 кило 5 кило. Bir günde mi? Bir günde cem 4 kilo 5 kilo. Buday verilet как положено. Buday dagı ne beresin? Boldu ошо. Jalan buday beresin mi? Cem berki günjara jigör malga? Al malga verilet. Bulga torka buday beresin mi? Buga buday maka tartırıp berez, azыр maka келектен buday. Bul эми союшка даярдаган жоксуң да жөн эле, бакканда. Союшка даярдаганда эмне бересиң? Союшка балган 2 мал жем берилет. Эртең мaka берилет, кечке мал ушу günjara берилет, эми будай. Мисалга ошондо 5 килограмм будай берилеби күндө? Бүтүн будай. 4 килограмм. Туурабы? Бүтүн будай эмес да. Майдаланган будай. Жок, бүтүн. Бүтүн будай бересиң. Канчадан алып атасың килограмм? Килограмм мен эрте алып койгом. Канчадан? 11ден алып койгом. 11 сомдонбу? Ошондо бир күндө бардыгына канча килограмм будай берип атасың? 4-5 килограмм да. 1 2 3 Канча кой болуп атат? 1 2 3 4 5 6 7 7 кой 5 козу. 5 8 Ошонун бардыгына 8ге 5 килограмм берилип атат. Ооба. Күнүнө. Эми нормально да. Но музо канча болду? 3 ай болуп калды. 3 ай, Союшка канчадан кийин жарат болот? Союшка бул дан 1,5 жыл, мындай минимум. 1,5 жыл. Ошондо азыр 1 жыл, почти 2 жылдык торпоктон мындай айтканда тууп калган мал болуп калды. 2 жылдык, Ооба, почти 2 жылдык. Качып калды уже. Торпок болот өзү. Ошондук 2 жылдан кийин. Ооба. Өзү канчадан кийин качат? Өзү 3 же 4 жыл жакшы да, өзүнө келип алат да, мал болуп калат. Бул эрте качып калды ошондо. Бул эрте качып калды. Мулар 1 жылдыктар, ушу менен мулар тең да, мына торпоктордун ичинде малдын аты ошондо. Но анын баласыбы бул? Аркынын. Бунун мына энеси мына чоң. Эде турат өзү. Кайсынын энеси? Бунун баласы болот. Бунун баласы? Ооба. Бунун баласы оно болот. Мына кичинекей. Бул канча жылдык ошол? Бул 5 төрөдү. 5 жылдык. 5 жылга эмес, примерно 7-8 жылдык да. 7-8 жылдык. Ооба, 3 жыл өзүнө келген болсо. Балалар канча болот булар? Азыр. Канча калган ошондо? Мурун алганыбызда 70-80 алганбыз. 70-80, 5те төрөдү. Ооба. Өзүн актап атат да уже. Ооба. Ошо торпок актайт да. Жыл сайын бирден. Bir жылдан сайын бирден. Мунун канча жылдык? Бул мен караганда мындай малына кийин кичинекей малында, мындан кичинекей кийин өзүм карагам, бу жылы эме берди, мал торпок бердим, айтканда. Ушул бу ям биринчи төрөшү. Бул биринчи. Мага 3 жылдыкпы? Ооба, 3 жыл 4 жылдык да мынайча. Бул канча килограмм чыгат оюңча? Билбейм. Эми чөрөк бөгөн моюн союспен өзгөнчө моюн оорураак болот да, буттары менен тияктан. Көпкө чыкса керек, нормально болсо керек. 250 270. Муну азыр жылдырбай багасың. Канча килограмм жем берип атасың күнүнө? Бир эмеге. Булар күнүнө бир толок нан жейт, өзүнүн аны кара нандан. Кандай үйдөгү кара нанданбы? Ооба, камыр кылып туруп эле, жаап туруп эле эмеге. Берип коесуң. Ооба, тандайга жаап туруп эле берет. Жем берсең болбойбу? Жем берет, ошо кабуктар алиги, эмелердин кабуктары, пияздардын, ошолордун картошкаларын кайтарып берет. Берки күнжара эмелер бересиң бербейсиңби? Чоң уйларга беребиз күнчө. Күнжара канча килограмм кетет? Азыр 1-2-3 килограммдан кетет да, ичинде айтканда. 1-2-3 килограмм? Жейсине караганда. Көбүнчө 1 кило 2 кило беребиз, минимум дейт да. Келине төрөп калгандан кийин 3 килога чейин жеткиребиз да. 3 килограммга чейин, Өзүнө келишин. Биякта торпоктоп. Булардын канчалы? Канча торпок? Аны мен 5-инчиси. Ушулардын балдары. Канча ай болду буларга? 6 ай, 7 айлыктар да булар. 6 ай, 7 айлыктар. Буну азыр союшка эч ким албайт да. Жок. Союшка кайсыл айдан айылтат? Канча жылдан? 1 жылдан 1,5 жылдыктарда болушу мүмкүн да. Пресс канча кетет бир эмеге? Мисалга. Менде пая кетет, күнүнө нуларга 2 кетет, нуларга 1 кетет. Ушуларга 2 пая, буларга 1. Саман 1 кетет. Эгерде прессиңен алып карасаңчы? Бирден кетет бардык, 1 пресстен. Бир уйга 1 пресстенби? Жок, бардыгынан 1 пресс кетет.
Эми мал көп, чоң маллар болгон болсо көп акча кетет. Булар канча жашат? Булар жарымга ham жетпейт почти. Жарым. Бөлүм малына бир пресс жетет да, мындайча айтканда. Кой менен малга бир пресс жетет. Ушулду 4 торпакка бардыгына бир пресс жетет. Bir geçki, Üç malga. bir gün geçki. Bir gün geçki. Bir presin kança kilogram? Bir presim bilbeyim ben. Endi stok kelgende urur ele olgun. Presni kançadan aldın hele? Ben 70'den algam 80'den. 70-80'den. Tak. 1 metr çıgatken de gidiyor da uzunluğu. Birge 70-80 çıgatken de. Bul saman mı? Yok. He? Pres. Gün tigeçe pres ağırıp geledi özü. Bul bedemez mi? Bede. Narak Bede? çıkmaz. O narakta kokteyl görünür. Gün tigeçe özünün emesi yoğun koydu. Hazır pres satып algan joksun da sen ha? Yok, özünün var. Sat olgamda жазды. 70'ten algansın. 70-80'den malını alıp basıp koydum da. Aha. Yaxşı. Na 5. Kamatlap ketkenligi üçün çoğun. Hazır kançadan bolup kaldı presler? 300'den. 300'den. Men bugün 250'den noqut dep uqdum da emede bazardaç. Bugün 5 dekabr. Mınak. Şatың жақсы екен. Ошондо 2,5 жылдыктар сатыкка болот экен да? Ооба, эми багылып каралган болсо, жайлоодан келген малында семиз келет да мал. Ошондо көбүнчө элдер сатып берет да. Кыштан чыккан болсо арык чыгат да мал, анан жайлоо баргандан кийин оң болот да. Кышта жемдер менен семиртсе болбойбу, ордуна жылдырбай? Болот. Болобу? Эми мындайча айтканда, ал адамдар байып кетет да, Баккандан. Баккан болсо, Рацион. анан кийин чөөн жакшы албай, сарбайган болсо арып кайтат.